Assalamu алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар. Бизде бүгүнкү күндө мына кыргыз коомчулугунда кайрымдуу бол коомдук фонд деп негиздегенбиз. Сиздер жакшы билесиздер. Ошол ар бир биздин көрүүчүбүз көрүп алып эле отуруп албастан колунан келген колдоону көрсөтүп, мына бүгүнкү күндө бир күн биз жыл жыйынтыгын жыйынтыктоо аракетин жасап жатабыз. Ошол жыйынтыктарыбызда мына бүгүн канчалаган 150ге жакын мекендеш мына ушундай аты жаман ар кандай оорулар менен ошол биздин өзүбүз өлкөбүздөн алы жетпеген ар кандай аты жаман оорулардан барып жакшырып келип отургандары биздин катарыбызда, Кудай буюрса. Эми мен бул жерде да айтайын дегеним, ушул колубуздан келсе бүгүнкү күнү биз бир келген жалган жашоодобуз. Кимибизге кандай тагдырды жазган ал бир гана Кудайга маалым. Ошондуктан урматтуу бир туугандар, бүгүн биз барбыз бул жалганда, балким эртең жокпуз. Бирок бүгүн бар кезибизде бири-бирибиз баркташып, бири-бирибизди жакшы көрүп, бири-бирибизди сыйлап, ушундай бир жакшы күндөрдү гана өткүзсөк деген дайыма чакырып айтып келебиз. Буюрса байке, Аллах Таала мээримдүү зат, жаратканчы берген артынан шыфа берген болсун байке. Көптүн катарында ошол жакшы болуп, ден соолугуңуз жакшырып, балдарыңыздын каршысында аман тургандарыңыз биздин чоң кубанычыбыз байке. Кыргыздын саны кемебесин көбөйсүн дегендер, ушул балдар ата мээримине зарыгып жетим калбасын дегендер, ушул эстүү жандар, эртеңкини ойлоп, акыретин ойлогондор, Кудай берген ырыскыны Кудай жолуна жумшайм дегендер, келиңиздер. Сөзсүз колубуздан келген, менин колуман келгени мен кылайын, сиздердин колуңуздардан келген сиздер кылып, кимибиздин колубуздан эмне келсе ошону кылып койсок эле, бул бир туугандарыбыз Кудай буюрса катарыбызда толуктап бактылуу өмүр сүрүштү жараткан насип кылсын. Баарыңыздарга Аллах разы болсун. Колубуздан келген жакшылыкты эч убакта аянбайлы, эч кимибиз оорубайлы, Кудай буюрса, байке. Анан жакшы барып, ушул жакшырып, ден соолукта бекем чыңдап, анан буюрса үйүңүздө көп болсун байке. Балдарыңыздан сиз жакшылык көрүңүз. Баары жакшы болот. Буюрса баары жакшы болот байке. Мына урматтуу бир тууган, Кудай буйруса, Аллах Таала биздин ар бир кадамыбызга сооп жазган болсун деген чоң үмүттөбүз. Бул жерге келишти дагы биздин максатыбыз. Ушул кимдир ушул байкелерибиздин, бир туугандарыбыздын ден соолугун жакшырышына биз себепкер болуп калсак, жараткан баарын көрүп турат, билип турат. Бизге берүүчү сыйлыгы ушул ата энебизге, балдарыбызга, өмүрлүк жарыбызга, жакындарыбызга ушул ден соолук берсе экен деп тилеп, ушул кадамдардабыз. Ошол кимде ким ушул байкебиздин канчалаган бир туугандардын ден соолугун жакшырышына бир сомчулук салым кошсо, ошол кошкон бир туугандарга үй бүлөсүнө Кудайым Таалам ошол ден соолук берсин, оору эмне экенин сездирбесин да билгизбесин. Баарыңыздарга терең ыраазычылык билдиребиз. Ушул сиздерге окшогон бир туугандардын жардамы менен, ушул бир туугандарынын байкемдин, ошол жакындарынын, ушул баарысына терең ыраазычылык. Анткени бир үй бүлө көтөрүп, бир үй бүлө бул акча менен бул жака келиши өтө кыйын. Анткени $30.000 бул бир үй бүлө үчүн биздин Кыргызстанда тапкан айлык маянасы жетпей турган каражат. Ошон үчүн ушул жерде байкемди да жалгызсыратпай, мына жакындары, бир туугандары бар. Ошон үчүн мына бүгүн терең бир сүйүнүчтөбүз байке. Ушул жака келип жеттик. Канчасы келе албай жатат да буякачы. Кудайга шүгүр. Алла разы болсун силерден. Айтып койсоңор. Бизге врачтар айтты да, донор больноюңардын кан группасы экинчиген. Сиздерге экинчи группадагы донор керек болот. Сиздердин донор алып келген доноруңуздар биринчи группа болуп калды. Сиздер биринчи группа таап келиңиздер депчи. Анан биз издеп экинчи группа таап келиңиздер деди. Биз туугандарыбыздан сурасак, бардыгы эле экинчи группа, биринчи группа болуп калды. Анан экинчи группа болгондору мурда гепатит менен ооруган болуп калды да. Анан врачка айтсак, эми сиздер колдон келишинче аракет кылдыңыздар деп койду да. Анан кайра биз эмне кылышыбызды билбей, алып келген донорлорубуз кайра Жалал Абадка кетип, Суу Самарга жетейин дегенде мен Азамат байкеге чалып, ушундай болуп атат, бизде мүмкүнчүлүгүбүз жокпу, бизде шанс жокпу десем, анан жакшы, бул жакта айтып калышты, силерде эки вариант бар. Ошол доноруңарды эметсеңер болот, кандын группасын бирдей кылып нормалдаштырсаңар болот. Эмесе дагы силерге Индиядан мен переводчиктин эмесин берем деди. Индия менен байланыштым сразу эле. Байланышсам, жок, бул биринчи группа,
универсальный группа, любой кандын группасындагы больнойго түшө берет деди. Анан биз кандайдыр бир ушундай үмүт учкундары берилди да бизгечи бул жактан, кайрымдуулук фонддончу. Анан ошентип сүйүнүп анан бул жака келдик. Самырдан кайттык да, биз Самырдан кайра келдик. Мынакей азыр ушундай сыяктуудай бир божомолду да, ушундай бир тумандуу жолдо да кайран канчалаган карапайым эл туруп калып атат. Ошон үчүн эми бул нерсе менен биз мактануудан алыспыз. Биз бул нерсе менен бир жар салуудан деле алыспыз. Болгону бул балким сиз көрүп аткан бул видеодо мүмкүн эртеңки кайсыл бир тууганыбызга дагы ушундай сыяктуудай тумандуу болуп турса, ушу бир үлгү катарында болсо экен деп атабыз. Ошон үчүн эч кимиңиздер оорубаңыздар. Биздин пайдабыз тийсе, бир башкача бир жолдордо тийсин пайдабыз. Анан ушинтип байке Кудай берген дартына шифа берсин. Аллах Таала биз ушул отуруп бир дуа кылып коюңуз көп байке. Жүрөктөн бизге ошол зарыл. Анткени жамгыр менен жер, бата менен эл көгөрөт деген биздин үмүтүбүз. Эми дүйнө байлык менен эч ким мындай көрүп атабыз да. Ошончо тапкан байлыгы менен бүгүн эмне болуп атышат. Алар ошончо байлыкка тойбогон, бизге ан байлыкты жеткен күндө биз эмнебиз? Ошон үчүн ден соолук экен башкысы, байлыгыбыз. Ошо ден соолук анан канчалаган бир туугандарыбыз ошолорго бир бата тилек кылып. Аллахым силердин ушундай кызматыңарга Алла өзү разы болсун. Силердей ушундай Кыргызстанда уулдар көбөйө берсин. Мындай адамдар кайрымдуу неме дайыма жолуңар ачык болсун. Ата-энеңер барды алдыңарда болсун. Ата-энеңер сыйлаган жаштардан болуңуздар бардыңыздар. Аллах силерден разы болсун бардыңарга. Эки дүйнө бактылуулугун берсин бардыгына иншалла. Бактылуу болгула бардыңар. Ушундай элдин кызматында элге ушундай жардам кылып жүрө бериңиздер дайыма. Силерге элге неме кылсаңар Аллахым силерге өзү колдосун силерди барыңыздарды. Амин. Аллаху акбар. Эч бир жан оорубасын Кудай буюрса байке. Күлүп жайнап, жаркырап мекенге барыш насип кылсын. Биз сизди гүл берип тосуп алайлы Кудай буюрса. Пайгамбар Расул саллаллаху алейхи вассалам айтат да бир хадисинде. Ида дахалтум аля маридин фамуруху яд'улак. Эгер бир оорудун астына кирсеңер, силер кабар алгалы барып кирсеңер, буйругула ал силер үчүн дуа кылсын дейт. Эмнеликке дегенде алардын дуасы перселердин дуасындай кабыл болот деген хадис бар. Буюрса дуа кылып турула, силердин дуаңар кабыл болот. Биз ошо дуага муктажбыз. Биздин кызматыбыз да ошол үчүн. Аллах разы болсун. Апаңдар дагы дуа кылышып ататтымбы силер? Разы болот. Аллах бардыгы тууган урук силерден разы бардыгы. Ассаламу алейкум, кайрымдуу мусулман элим, сиздердин, досторумдун, бир туугандарымдын жардамы менен азыр ден соолугум жакшы. Операция ийгиликтүү өттү. Кайрымдуу бол кайрымдуулук фондунун жамаатына, Азамат Байматовго, Ражаб агабызга терең ыраазычылык билдирем. Ошондой эле Индиянын врачтарына да рахмат. Элдин оорун жеңил кылып, элдин уулу болуп жүрө бериңиздер. Аллахым сиздерден разы болсун. Эки дүйнө бактылуу болуңуздар.